Мен ошо жолдошум менен жаша электе мурун тааныш элем. Тиелектечи. Анан иниси менен тааныштырды эле. Анан иниси алдап мени күйөөгө, досуна күйөөгө берем, жакшы бала, таанышкыла деп мени алдап чакырып. Мени шылдыңдап. Эми күч колдонуп, эме кылып зордук салган да. Анан кийин жүрүп эле, анан кийин байкеси менен үйлөнүп калдык, баш кошуп калдык. Анан аны ортодо бири баласы бар, анан байкесине айтып, анан байкеси болсо анын баарын билип, мен баарын кечирем. Сен туура эмес кылып турсуң, эми агаларыма айтпай эле кой, деп тургандарга. Мейлен башка бирөөдөн укпай өзүңдөн угуп атам деп айткан да. Анан макул деген. Деп анан бүт кайнабалар мага, бүт туугандарым мага айтып чыгыптыр. Анан эми мен жашап эле коеюн, ажырашып кетели, болду деп эметтим, же ага болбойт. Ортодо бала тургандан кийин депчи. Анан баламды кый албай жашап атам. Азыр уже экинчи балам жүктүм, экинчисин. Күйөөңүз жакшы мамиле кылабы сизге? Күйөөм жакшы мамиле кылат деген. Ажырашпаңыз, кетпеңиз. Ал бир убакта ким күнөө кылган эмес, ага сиз эмес, ал күнөөкөр болот. Анан мен ушу кайын журтум менен катыша албайм да, ушу кайнагаларым өзүнүн теңине албайт, алсындардын теңине албайт. Жолдошумду аяйм да. Жок, ант ыйлаба, бир тууганым ыйлаба. Бул ошо сиз теңине албай аткан кайнага жанагы алсын-салсындардын эмне иш кылганын бир Кудайым өзү билет. Намаз окуйсузбу сиз? Жок, намаз окуймун. Макулбу? Адашкан айыбы жок, кайтып өрүн тапкан соң деген сөз бар. Анан ошо күнөө эмеспи деп эметем. Күнөө иш өткөн иш, тооба кылыш керек. Бирок ажырашып кеткениңиз туура эмес. Эгер күйөөңүз жакшы болсо, бул жакшы күйөөнү табыш кыйын көрүп атат, жанагы мойнуна дөңгөлөк байлап уруп аткан акмак эшектерди көрүп атабыз да. А сиздикинде күйөөнү табыш кыйын, ошон үчүн маңдайынан өп жашаңыз ошону менен. Макулбу? Бардык ордуна келе бере турган болот. Айтыш керек, эмне болсо ал деле силерденики эмне болуптур деп айтасыз, мындай болсо. Такыр жинге тисе, жеңенин бир саны кайнысыныкы деген сөз бар экен, эмне болуптур деп беттен алып коюңуз. Эгер намаз окуган келесолор болсочу. Ал туура эмес сөз, бир ошентип айтып коесуз, жинге тие берсе. А болбосо мага маани бербеңиз. Өткөн ишке салават. Ким күнөө кылган эмес. Ким айтыңызчы, бирөө айта алабы, периштемин деп айта алабы? Айта алабы, эч ким айта албайт. Мен да айта албайм, мен да айта албайм, урматтуу бир тууганым. Мен эмес, менден башка кыйын деп ойлоп аткандар дагы айта турган болсо бетине коюп берем, мындай тигиндей кылгансың деп көргөндөрүмө айтып берем. Ошон үчүн сыкыжалат болбоңуз. Тооба кылыңыз, эң негизгиси. Намаз окуңуз, аракет кылыңыз, жашоо ордунда кете берет. Чоң рахмат. Ошентиңиз. Ыйлабаңыз, өксүбөңүз, бир жаштамчы арзубаган адам бар. Ошол акмакчылыгын кылды. Эмне кылыш керек болот? Ага сиз бирок этият болуңуз. Анан дагы эч ким жокто келип неме кылбасын, макулбу? Келгенде жолдошуңуз барда гана келсин, анан өзүнчө келгенге болбойт. Кайны дегенчи жанагы келесо. Акмак. Өзү күнөөкөр. Өзү күнөөкөр. Бул зына карыз. Эгерде кимдир бирөөнү бирөө зортпай турган болсо, ал карыз, анын кызы, анын карындашы, анын апасы, анын аялы зортташ толук түрдө мүмкүн. Ошон үчүн ойлобогула, эл көрбөй калса эле бардыгы бүтүн экен деп жүрө бербегиле. Шерменде болуп, бардыгы бүткөн болушу мүмкүн. Сен жүрөсүң, бирок кыяматка барганда, ачыкка чыкканда бардыгы билинет. Ошон үчүн аны айтпаш керек, урматтуу бир тууган. Эмне кылмактанып атканы? Ушунун сиздин тагдырыңыз анын кызына, анын апасына, анын аялына туш келип калса кандай болот? Небере кылыш кылса кандай болот? Бул карыз. Ошон үчүн тооба кылыш керек. Эгер кимде ушинткен болсо, мени угуп аткан болсоңуз тооба кылыңыз. Жарыя кылган күнөөнү кылган күнөө, аны жарыя кылган өзүнчө дагы бир күнөө. А сиз теңелбеңиз. Теңеле турган эмес, тезекке тең болгон бирөөгө көз жаш кылгандын кереги жок. Адам сыяктуу адам болгон болсо бир жөн. Бирок адам эмес, айван экен, айванга тең итүрө берет, кербен жүрө берет. Ага маани бербеңиз бир тууганым.